Европа таштардын чабуулунда Испаниянын Лалкол шаарында мөндүр жаады. Видеого лайк басып, ошондой эле каналыбызда эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочонду басып күйгүзүп кетиңиздер. Аймактын борбору Алкалетин жамгырдан эң көп жабыркаган шаарлардын бири болду. Муниципалитеттин тургундары бир нече мүнөттө таң калышып, анын көчөлөрүн укмуштай сүрөткө тартып алышты. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Ушул видеороликти көпчүлүк туугандарыңыздарга жана ошондой эле сиздердин жакын досторуңуздарга жиберип коюңуздар. Алар дагы ушул видеороликти көрүп тоо келдиришсин жана бир жолу болсо да Аллах Тааланы эстеп коюшсун. Пенсионерлер ассоциациясынын аймагында Алкалеттин суусу машинанын орточо бийиктигине жетти. Ошол сыяктуу эле Авенида Корт Валенсианс менен Музыка Пере миллионердин көрүстөнү Эскуэла Супериор де Керамика кошулган жеринде, ошондой эле элдер Лес Эрес катары белгилүү болгон Тененте General Мичавела боюнча кээ бир өнөр жай аймактарында көп суу топтолгонун айтышты. Сан Кристобал тоосунун жанындагы көчөлөрдөн түшүүчү көптөгөн башка нерселердин арасында Калле, Пайс, Валенсия, Де Ла Писта жардын сыяктуу кээ бир аймактарда электр энергиясы өчүрүлүп, шаардын көптөгөн үйлөрүндө дифференциал кескин жогорулады. Башка жагынан алганда, провинциядан өшүрүлүп жааган жамгырдын акыркы эпизоддорунун сүрөттөрүнө карабастан, бүт провинциянын тургундары дагы деле көңүлдүү жүрүшөт. Кээ бир божомолдорго конт коюп мамиле кылышат.